Азыр тил маселеси көйгөйлүү маселе болуп атат. Тил маселеси бул негизги маселе. Эне тил деген бар да. Азыр мисалы Аллах разы болсун биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич тилге өтө катуу басым жасап, керек болсо оомдо кыргызча сүйлөдү го. Көзүмдөн жаш чыгат да. Тил бар экен го бизде деле деп. Ошол жерде кыргызча сүйлөп атса, ал трибунада эч ким кыргызча сүйлөгөн эмес, чындап айтканда. Тарых жаратып атат да, кыргызча сүйлөп атат. Бардык докладдары, бардык конференциялары, жолугушуулар кыргызча кетип атат. Путин менен сүйлөшкөндө кыргызча сүйлөбөдү. Туурабы? Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам наристе болуп жарык дүйнөгө келгенде апасы эмизип, бир-эки күн эмизгенден кийин балдар үйүнө тапшырган. Эмнеге десе, ал учурда Меккенин айланасында еврейлер көп жашайт эле дагы, еврейлердин балдары көчөдө көбүрөөк ойнойт эле. Эгерде Мухаммад ошол жерде чоңоюп калса, анда тилине еврей тили аралашып, араб тили жоголот деген түшүнүк менен энеси бага албай калгандыгынан эмес, нукура араб тил сакталып калыш үчүн 120 километр алыстагы Таиф шаарына, Хавазин районуна, ошол жака нукура араб тилдүүлөрдүн арасына Халиме энебиз эмизип, чоңойтуп берсин деген ниет менен берген. Тил бул негизги маселе. Мен мисалы бүгүн кыргыз тилим менен наркым, баркым, кадырым көтөрүлөт да. Ал кыргыз тил менин эртең келечегимде, балдардын келечеги да. Анан бүгүн кайсы бир жигит кыргызча сүйлөп, кыргызча сүйлөшүңөр керек, кыргызча баарлашыбыз керек, мен силерге кыргызча кайрылам, кыргызча жооп беришиңер керек деген жигит бүгүн өзүнүн өлкөсүндө өзүнүн тилин мекем кармагандыгы үчүн докко жыгылып атат.